Подписаться кнопкасын басып жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Бул эки тиштүү кооздун кочкорлорду, эки тиштүү кооздун кочкорлор 18.300 сом болду. Эко 12, 17. Бириси ушул 18.300 сом. Бул 6 тиштүү кооздун кочкорду көрүп турасыздар. Кочкор 6 тиштүү кочкор 21.000 сом дейт. 18.000ге бербедим дейт. Чоңдугун көрүп турасыз. Куйругу да аябай чоң, бою да бийик. Бул кочкор эми тиш бузуп аткан убак экен. 13,5га бербедим дейт. 15.000 сом. Онар бул эки тиштүү кочкор экен. 22.000 сом дейт. Чигирма 2.000 сом деп айтылат, эки тиштүү. Патологу 19.000 сомго чыгыптыр, бербедим деди. Бул кочкорго 13.000 сом бериптир. Баа болду азыр. Бербей турат, 4 тиштүү кочкор. Бул 4 тиштүү кочкор 12,5 сомго сатылды. Аябай сонун баа болуптур. Бул 6 тиштүү кочкор 15.000 сом дейт, 13.000ге бербейтем деп айтты. Аябай семиз, боюна бийик экен. Бул эки тиштүү кочкорлорду 30.000 сом деп айтат ээси. Тугандар алдап атабы сен айтты билбедим, 25.000 сомго бербейтем дейт. Онар бул кочкорду көрүп турсаң, аябай чоң кочкор, 4 тиштүү кочкор экен, 30.000 сом деп ээси айтат. Онар бул 4 тиштүү кочкор 25.000 сомго алыныптыр. 25.000 сомго алыптыр, аябай сонун алыптыр. Онар бул кочкорду ээси 70.000 сом деп айтылат, 4 тиштүү кочкор экен. $70.000 сомго аябай эле кымбат, бирок ошого жараша болсо керек, будан уруп алган болсо. Бул кочкорду тугандар 35.000 сом деп айтты. 25.000ге базар сурады, бербейтем деди. Чындыгында чоң кочкор. Бул эки тиштүү соолукта 6.000 сомго баа болду, 7.000 деп айтты. Онар бул соолук 5.000 сомго сатылды азыр союшка. Айтка байланыш айт жакын келди, өзүнө эле билдасар 11 болуп калды. Союшка жарандуу койлор аябай кымбаттап баштады. Бул 4 тиштүү койду, өтөсө семиздигини 8,5 сом деп айтылат. Онар бул кооздун кочкорлорду 5,5 сом деп айтылат. Канчадан бербедиңиз? 4,5. 4,5дан бербедим деди. Онар бул жердеги себеттер сайыз багындагы жана жүн багытындагы койлорду 46.300 сомго баа болду азыр. Ак койлор жүн багытындагы 46.300 сом. Бул эки кооздун кочкорлорду 6дан алат, 11.000 сомго 5,5 бербедим деди. Тугандар чындыгында айтка карата койлор кымбаттап калган, союшка жарандуу койлор. Тугандар бул 85.000 сом болуптур, бул букканы көрүп турсаң аябай семиз. Бул кооздорду көрүп турсаң тугандар 7 баш сатылып аптыр деди. 3.000 сомдон сурады, берген жокпуз дейт. 3.000 сомдон. Тугандар биз Өзгөн базарындагы Өзгөн мал базарынын жанындагы чөп базарга келдик. Чөптөрдүн баалары кандай экенин билип беребиз. Телефон номерлеринен бери алган аракет кылабыз.
Бул жерде мындай таза чөп бар экен. Ушул жерден алып келсеңер 95 сомдон дейт ар бир таза чөп. А если бир жактан алып барыш керек болуп турган болсо, канча расход кеткен болсо, бензин ошо бензинди куюп берсеңер алып барып берет. Телефон номеринизди айтып коюңуз. 0999 48 30 10. Кайсыл жерден болосуз? Ирисун чөгүндөн да. Туугандар, ушул жерде алып сатуучулар менен сүйлөшүп отуруп бир бага келдик. 80 сомдон 100 сомго чейин экен, таза чөп болгон болсо. Азыр бул жерде дайыма чөп алып сатып иштегендердин телефон номерин сураганга аракет кылабыз. 0778 57 92 57. 9 ай чоп саат экен, чалып сүйлөшсөңөр болот. Мүмкүн баасы келишип калса чоп аласыздар. Биз саман менен беденин баасы кандай болот ошону билген аракет кылайлы. Сондар мына жерде таза беде бар экен, Ирисунун экинчи орун бедеси. 150 сом дейт. Көрүп турасыздар көк мөктүгүнү. Ордунан 150 сом, доставкасы жок экен бул жерде. Туугандар, ошо көрүп турасыздар, Өзгөнүн мал базарынын жанында, Жалал Абадтын жолунда мындай айтканда чөп базары бар экен, аябай чоң базар. Келип ушул жерден баалашып көрүп, доставкасын сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Пакалды саманды 70 сомдон сатып тур азыр. Бир эле адамда бар экен эле. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жакка киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi 50 сом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2 мүнөт ичинде